Ақтөбедө энелерге таазим руханий борбору ачылат. Комплекс энелердин ак жоолугуна окшоштурулуп курулган. Уникалдуу долбоор Бопай ханым, Нурсулуу Тапалова, Роза Жаманова, Алия Молдагулова сыяктуу казак элинин улуу энелеринин эрдиктерин кеңири жайылтуу үчүн кызмат кылат. Объект курулушуна меценаттар 350 миллион теңге каржылай жардам көрсөтүшкөн. Аймагы 1000 чарчы метр болгон 3 кабаттуу имаратта улуттук үлгүдө жасалган музей, көргөзмө залы жана ийримдер орун алат. Ошондой эле бул жерде алгачкы республикалык энелер форуму өтөт деп көздөлүүдө. Осы жобанын ішінде «Қыз елдің көркі» деген проект бар. Оның ішінде біздер осы... Ушул форумдун алкагында «Кыз элдин көркү» аттуу долбоорду ишке ашыралы деп турабыз. Аны менен кыз келиндерибизди тарбиялайбыз. Алар менен дизайнерлер, хореографтар, тарбиячылар алек болушат. Жанагы этика бөлүмүдө болот, хореографияда болот.